Айдана TikTok рубрикасындагы улантып жатабыз. Бүгүн аябай көптөн бери күткөн конокубуз келди. Мерим эже Чикагодагы эң алгачкы IT айымдарынын бири. Үй бүлөнү дагы, карьераны дагы чогуу алып кетип, аябай жакшы рол модел болуп келип жатат. Көптөгөн кеңештерин айтып, Мерим эже андай десем, доказывать этти, что 30 жаштан дагы өтүп карьера курса болот. Негизи эле карьераны нолдон баштап башка кесиптин ээси болот деген нерсени дагы бизге көрсөтүп, билдирип кетти. Эч нерседен коркпой, бардык нерсени нолдон баштап, нолдон үйрөнүп, азыр эң жакшы компаниялардын биринде Чикагодо эмгектенип жатат. Мерим эже, саламатсызбы? Чоң рахмат бүгүнкү TEDx'ко келип бергениңизге. Кыскача өзүңүз жөнүндө айта кетсеңиз. Бардыгыңыздарга салам айтам. Менин атым Мерим. Мен азыркы учурда cloud engineer болуп компанияда эмгектенем. Ошол. Сиз жумуштан сырткары билем 2 уулуңуз бар. Алар дагы уже чоңоюп, буюрса high schoolга барабыз деп калган кези. Кандай азыркы карантинде кандай жаңылыктар бар сизде? Жумушуңуз кандай уланып жатат? Азыркы карантинге байланыштуу бардыгыңыздар билгендей, ошо IT компанияларда иштегендердин көп адистери эле үйдөн иштеп жатат. Мен дагы ошолордун биринен болуп, азыркы учурда үйдөн иштеп жатабыз. Менин жолдошум өзү дагы ITде иштеген үчүн ал дагы үйдөн иштеп жатат. 2 уулум бар. Азыркы уулусу 12де, экинчиси 10го чыгып калды. Убакыт бат эле тез өтөт экен. Алар дагы азыр үйдөн окуп жатышат, e-learning деп. Эң негизги биздин азыркы проблемабыз, биз комната талашабыз да. Анткени эртең менен баарыбыздын Zoom митингибиз башталат. Статус митинг деп коет эмеспи? Анан жолдошум аркы комнатага кетет, уулум өйдө жака кетет. Мен астына барып алып, эшиктерибизди жаап алып, тиги төртөөбүз төрт жактан ошо Zoom митингке киребиз. Ошентип карантинде өтүп жатат. Иштеп жатабыз. Удаленный деп азыр көп айтып атпайбы? Уже марттын 18-нен бери башталды окшойт. Ошондон бери ушундай иштеп жатабыз. Сиздин кесибиңиз тууралуу айта кетсек, cloud engineerмин деп калдыңыз. Мындай жөнөкөй сөз менен айтканда, жумушуңуз жөнүндө айтып бере аласызбы? Эмне жумуш кыласыз? Менин кесибим ошо IT тармагындагы, азыр мен cloud engineer болуп иштеп жатам. Мен жумушту баштаганда башында ошо Linux жагынан Linux администратор, Linux инженер болуп эң биринчи болуп баштаган элем. Андан кийин өтүп кеттик. Amazon менен көбүнчө иштейм. Көбүнчө эмес, эми 100% бизде азыркы компаниябыз колдонуп жаткан платформа бул Amazon. Ошол жакта абдан жакшы көп проекттер менен иштеп жатабыз. Негизги менин жумушум азыркы кездеги көп могу веб-сайттар ачылып атат, жаңы проекттер болуп атат. Ошолорду ошо Amazonго киргизип, жанагы конфигурациялар менен ар кандай DevOps туулдар бар эмеспи? Ошолор менен мындай деплой кылып иштеп жатабыз. Анан азыркы учурда аябай cloud көп адамдар аябай cloudду көп колдонуп жатышпайбы? Ошондуктан
биринчи себеп аябай популярдуу болуп жатат. Эми Amazon'дан тышкары дагы азыркы учурда Azure жанакы Google Cloud дагы көптөгөн клаудтар бар, бирок ошонун ичинен биз азыркы Amazon'да иштеп жатабыз, бирок дагы буюрса дагы компанияга андан башка дагы клаудду дагы алып кирели деп жаткан максаттарыбыз бар. Аябай жакшы. IT сиздин негизги канчанчы кесибиңиз? Буга чейин кайсы багытта билим алдыңыз эле? Мен өзүм Кыргызстанда англис тил мугалими болуп, ошол жактан мугалим болуп иштеп келгем. Негизи мугалимдик кесипке тапшыраардан мурун мен жанакы туристический жактан дагы жаңы факультет ачылган эле да. Анан ошол жакка барып аябай ошол жакка көңүлдөнүп, бизде мен өзүм Караколдон болом. Ошол жакта көлдө жакшы көп иштер болот. Ошол жактан туристический факультетке тапшырайын десем, ошо атам болбой, кыздарга ылайыктуу мугалим эле жакшы деп аябай мындай совет берди эле да. Анын советин алып мугалим болуп иштеп калдым эле. Андан кийин мугалимдик 5 жылдык курсту бүткөнгө чейин мен ал учурда эле уже башка жумуштарда иштеп жүрдүм. Эң биринчи жумушум бул жанакы НПО деп коет, неправительственный организация бар го, ошол жерде администратор болуп иштеп калдым эле. Аяктан 20 бала ошо англис тилинен сабак берип, анан компьютерден сабак берип иштедим. Университетте 1 жыл иштедим. Анан университетке 1 жыл иштегенден кийин Турцияга аспирантурага тапшыргыла деп ошол жака тапшырып, ошол жака окуп, ошондон ары улантып кеттим да. Эми негизги кесибим мугалим деп айтсам болот да, биринчи кесибим. Экинчи кесибиңиз IT болуп калыптыр, эми бирок IT багытында иштеп калдыңыз. Ооба. Анан экинчи кесибим ушу IT болуп калды да. Эми бул жерден ошол НПОдо иштеп жүргөн кезде мен Марзи деген Пакистандан келген, өзү пакистандык, бирок ошо Швейцарияда жашачу эле да. Ошол НПОну ачып 20 баланы окутуп, жардам берип, тамак ашынан дагы баардык жардамдарды көрсөтүп жүрдү. Мен ошол жакта администратор болуп иштеп жүргөндө мага сонун лэптоп берди да. Ал убакта лэптоп жок эле. Алып мага берип туруп эме кылды. Балдарды не только тиги англис тилин эле үйрөтө бербей, башка тармакты дагы үйрөт. Кел эми компьютер жагынан, ушу компьютерди кандай колдонот, математиканы дагы үйрөт деди да. Мен ойлонуп, математиканы го алар жаштары ар кандай. Мисалы мен айтсам, 5 класста окугандар бар, 9 класста да окугандар бар. Алар биринчи окутуп баштаганда ошо компьютерди алып келип көрсөткөндө эле балдардын баары вау деп аябай жакшы кабыл алышты да. Англис тилин үйрөткөндөн дагы аларга ушу компьютер сабагы абдан кызыктуу болуп, ошол компьютерди үйрөтүп мен өзүм дагы кызыга баштадым да. Анан аны үйрөтүп биз информатикадан мугалим алып, ал дагы детально Айназар ошол дагы улантып кетти. Андан кийин мен бияка Америкага келгенден кийин кантип баштап калдым айтыны. Мен жолдошум биринчи биз 2006 жылы Америкага келип, Work and Travel менен андан кийин
Америка жагы бирок кыдыралы деп чечтик. 2 ай жүргөндөн кийин мен Америкадан бир аз билим алып кетейин, өзүм мугалим болсом абдан жакшы курстарга кирип деп ошол жактарга курстарга кирип окуп баштадым. Андан кийин балалуу болуп биякта отуруп калдым да. Анан балалуу болгондон кийин англис тилдердик курстардын баарын окуп бүтүрдүм. Бирок мага дагы башка билим алууга аракеттендим да. Мисалы ошол убакта көп адамдар медсестраны окуп башташты эле, бирок мага көп медсестранын жумушу көп жакпады да. Бирок өзүм англис тил мугалими болсом, анан булардын мектепке барып мугалим берүүнү өзүм каалаган жокмун. Мугалим болуп өзүм деле көп жакчу эмес да мугалимдик кесип. Анан ойлонуп отуруп жаңы Linux ошол инженер, администратор деген курс ачылып калды. Ошол 5 жыл мурун да. Анда мындай көп курстар жок эле азыркыдай. Анан жолдошум мен биринчи барып окуп көрөйүн, сен бала менен кыйналасың го, кандай болуп калат, балдар азыр кичинекей деп өзү барып окуду. Ошондо 6 ай окуп, аябай кызыктı да. Бирок ал учурда ал иштеп да жүрчү, аны окучу да бир аз кыйын болуп калды го. Анан ал 6 ай бүткөндөн кийин окууну мен улантайын деп чечтим. Мага окуш абдан жеңил болду. Ал курсту анткени эртең менен ошо жолдошум балдарды карап турчу. Түштөн кийин мен сабакка барып, түштөн кийин эртең менен сабактан келгенден кийин ошо тамак берип коюп, үйдөн лептерди каалашымча жасачу элем да. Түштөн кийин кызыгып, анан аябай кызыгуулар пайда болду. Анан аябай ойлондум да, башында эле ушул айтини окусам болмок деп, анан кызыгып, кача көп балдар менен кыйын болбой элеби, кандай болуп жатат деп. Эми негизги бул жерде айта турчу нерсе, мындай бир максат болуш керек экен, анан аракет керек экен да. Анан ошол максатым ушуну аябай мындай лептерди жасап, кызыгып, компьютерный технология кызыгып баштагандан кийин, андан ары улантып кетиш аябай жеңил болду. Анткени мен максат койдум. Андан кийин англис тили билген үчүн дагы абдан да жеңил болду. Ошентип IT тармагына акырындап аралашып кеттиңиз. Менен кире баштадык. Аралашып кеттим десем болот. Аябай кызыктуу. Сиз ушу мектепте Кыргызстанда эжеке болуп жүргөндө 10 жылдан кийин сен IT чоң бир корпорацияларда клауд инженер болуп иштейсиң деп ишенет белеңиз? Албетте мен анда ишенчү эмес болушум керек, бирок мен негизи эле өзүм ошо кээде балдарым да сурап калат, тиги мурун Америкага деп ойлодуң беле, эмнеге бияка келип калдың, кандай келип калдың депчи. Бирок мен биз мектепте окуп жүргөндө эле ушундай чоң максаттарым бар болду. Ошо Америка жака барып, дүйнөнү кыдырып, көрүп келсем деп, алардын бизде Сорос фонду бар болчу. Ошол библиотекаларда аябай жакшы китептер бар эле да. Ошо китептерди көрүп, анын китептерди кармаганда өзлөрү эле аябай жалтырак, сонун жазчу эле да. Анан ушул Америкага барып бир окуп келсем, өзүмдүн англискимди практика кылып келсемби деп көп ойлонуп жүрчүм. Мен ойлойм, ошол максатым болуш керек да, бияка келиш. Ошон үчүн орундалып калдыбы депчи. Аябай сонун. Негизи бул үй бүлөңүнү дагы, анан карьераны дагы чогуу алып кеткенге кандай ыкмаларды колдоносуз? Кандай секреттериңиз бар? Албетте, эне болгондон кийин эң биринчи бул балдарыңды ойлойт экенсиң. Мен жаңы жумушту баштаганда ошо 3-4 жашында эле, уусу бир 5-6 чыгып калган эле да. Анан эми кичине бир аз жеңилдик болду мен үчүн. Анткени алар уже басып, өзү тамактарын өзү жеп, мисалы столго тамактарын даярдап койсоң, өздөрү алып жеп, ушундай болгон үчүн мага бир аз жеңил болду деп айтсам болот да.
негизинен бирок баары бир деле эненин ою балада болот экен. Иштеп жатканда деле ар дайым балам ачка болуп калбасын деп проекттерди бүтүрө салып сразу эле балдарды ойлойбуз да. Же кыргыздар ушундай балдарга жакын болгон үчүнбү мен негизи эле балдарымды аябай көп ойлоп ошолордун жанында болуп көп убакыт өткөргөнгө аракет кылам да. Бирок ошондой эле биз карьераны дагы алып кетишибиз керек. Жумушта дагы проекттер бар, алардын мындай дедлайны болот да, убактысы болот. Бүгүн түштөн кийин могуну бүтүрөсүңөр деп, анан аны бүтүрө албай калганда мисалы жумуштан кийин да иштеп калышың мүмкүн. Бош воскресеньяда кээде ар кандай болбой калса, убагында жетишпей калсаң, аракет кылгасың да ошол проекттерди бүтүрүп бергенге. Ошондой эле балдарың да бар. Эң ошо унутулгус нерсем, мен Калифорниядан жумуш таап кеткенде ошо балам 5 жашта эле да, аябай кичинекей эле. Ошо ата-энем Кыргызстанга алып кетти. Мен сага жардам берейин, ушу жумушуңду үйрөнүп ал, жакшылап алып кеткин деп экөөнү алып Кыргызстанга алып кетти. Анан ошондо мен үчүн аябай кыйын болду да. Анткени балам чалып күндө ыйлачу эле, качан алып кетесиң, мен дагы ошо Калифорнияга барат элем, мен дагы ошо жаныңда жүрсөм болот эле деп. Анан ошондо бир аз өзүмдү аябай мындай күнөөлүү сездим да. Андан көрө балдарымдын жанында эле эме жүрсөм деле эне болгондон кийин депчи. Бирок ошол эле убакта менин максатым болгон үчүн, аракетим болгон үчүн, жумуш болгон үчүн экөөнү бирдей алышым керек эле да. Анан өзүмдү алаксытып, балдарым азыр жай как раз каникулда эле, каникулда чоң энеси менен жүрсүн, мен болсо жумушумду, контрагымды аяктап калай бүтүрүп анан көрүшөбүз деп алаксытып жүрдүк. Өзүмдө ошондо август айынын аягында биз аэропорттон баламды барып тосуп алдык. Ошондо атасын кучактап алып ыйлаганы аябай эсимде калды да. Экинчи силерден кетпейм алыска деп эме кылчу да, ыйлады да. Бирок ошондон кийин ушу аракет кылып атабыз. Дайым эле жаныбызда бирге чогуу жүрөлү депчи. Кыйынчылыктарды ушундай өткөрдүм. Анан жакшы дагы жерлери бар. Мисалы кээде эртең менен собранияда сразу эле башталат го, анан завтрак жок эле баштайбыз да. Анан балам Zoom митинги бүткөндөн кийин касидияны өзү жакшы көрөт. Анан баарыбызга бирден завтрак жасап, ошо касидия менен завтрак берет да. Ач болуңуз, тамактанып алыңыз деп. Балдарыңыз силердин баркыңарды билип алыптыр да. Айтини бардык эле адамдар менен сүйлөшүп көрсөк, көбүчө жакшы жактарын айтат. Эми бул туура да, жакшы жактары көп. Бирок сиздин оюңузча сизге жаккан, жакпаган жактары да барбы? Өзүң максат коюп, ошого аракет кылып, андан ары алып кетсең, өзүңө ошол нерсе жагыш керек да. Мен өзүм кызыгып иштеген үчүн мага бул нерсе жакпайт деп айта албаймын. Бардык эле жагат мага. Кээде проекттер көп болуп, мындай иштеп калганда үй бүлөмө бир аз көп көңүл бура албай калам деп айтсам болот. Ошо кээ бир күн дагы пландап коебуз да, мындай кылабыз, андай кылабыз деп, бирок ошо иштер менен кээде иш чыгып калганда ошо ал пландарды жылдырып коебуз. Мисалы үчүн бүгүн болбой калды, бирок эртең кылабыз аны депчи. Бирок ошондо балдарым аябай жаман көрөт да. Пландап койдук эле, биз ошону кылбайлыкпы, жумушуңду шашпай эле жасап турчу деп аябай эме кылышат да. Анан ошол нерсеси может быть, эми дайым эле ал нерсе боло бербейт, кез-кезде болот десем болот да. Болот. Бирок ал нерсе башка жумушта деле болуп калышы мүмкүн да, IT деле эмес, башка кесипте деле ошондой
кандай десем, emergency, срочно бүтүрө турган жумуштар болуп калышы мүмкүн. IT эмес, башка кесиптердин ээси деле овертайм ашыкча убакыт иштешет, ошол эле юристтер, ошол эле финансист, бухгалтерлер деле. Мындай кыйынчылыктар ар бир кесипте эле кезиксе керек деп ойлойм да. ооба, туура. Көпчүлүк апалар айтат да, мага жазат, Айдана, мен 2 балам бар, 3 балам бар, 30 жаштамын, или 35 жаштамын. Азыр мен үчүн кеч эмеспи, баягы жашы бүтүп калгандай кылып жазат да, мен уже картайып калдым, мен үйрөнүп кете аламбы, мен кайра мурункудай мындай способность болобу менде код үйрөнүп кеткенге, кандай деп ойлойсуң? Нолдон баштап окусам болобу же азыркы эле кесибим менен кала берейинби? Бирок азыркы иштеген кесибим мага жакпайт, же болбосо айлыгы аз деп жазгандар аябай көп да. Ошого кандай кеңеш берет элеңиз? Сен айткандайларды көп уктум да. Өз кесибим мындай айтиге алмаштырсамбы, кандай деп мен айтар элем, эгерде азыркы учурдагы кесиби жакпаса, эмне үчүн жакпайт? Может, айлыгы аз же болбосо дагы өзүнүн башка бир себептери бар. Ошондуктан жакпайт да. Биринчи очередь, эгерде жакпаса, анда айтиге башка эмнеге кызыгасыз, ошону тандашыңыз керек да. Мисалы мен айтиге өзүм кызыккан үчүн мурунтан баштап эле мындай көңүлүм бар болчу да. Ошон үчүн тандадым. Бирок мисалы эгерде IT же болбосо медстра боло турган болсо, мен медстраныкын тандабадым да, анткени өзүмө жакпайт. Эгерде өзүңө жакпаса, анан бирок өзүңдү деле аябай кыйнап эле кирип алыш үчүн, мне кажется, бул болбойт болуш керек да. Эң негизгиси өзүңө жагыш керек. Ошо менен кызыгып, андан ары улап кетишиң керек. Менде бизде болгон окуялар ошол ITде азыр IT жакшы болуп атат. Эмне кылсам деп анан биз совет бердик. Кааласаң ITни оку. Биз азыр ITде иштеп жатабыз. Бардыгы жакшы, үйрөнүп кетесиң. Мисалы бул медстра врачтардыкы деген 6 айда окуп, жумуш таап кетиш мүмкүн эмес да. Ал үчүн убактыңды кетирип 4-5 жыл окушуң керек. Анан өзүң дагы ошо эмеге медстрага шыгың болушуң керек. Медстра эмес, эми башка бухгалтер болобу, башка кесип болобу, шыгың болушуң керек, кызыгышың керек деп айтсак макул деп ал деген. Мисалы өзүн кыйнап айтиге окугандар деле болуп атты да. Бирок эң акырында айтини таштап коюп атышты. Анткени мындайча айтканда өзү кызыкпайт. Же болбосо ошо окуп жатканда башка иштер менен алаксып жакшы окуй алган жок. Андайлар да болот. Бирок биз окуп жатканда дагы биз 20 мисалы 15-20дан көп студент болуп атты да. Башында окуп бүткөндө 20-25-30 менен баштайбыз. Анан окуунун аягында бир 10-15 калып атты да. Калган көбүнчөсү жок, бул мага жакпайт экен, мен муну алып кетпейт экенмин, же болбосо балдарым кичинекей кыйналып калат экен деп көп причина менен таштап коюп атышты. Бул жерде сен канча жаштасың айырмасы жок, болгону сиз айткандай каалоо болуш керек экен да, кызыгуу, анан мотивация. Экинчи кесипти эгерде айтини тандап калсаңыз, мисалы жашыңыз өтүп калса деле кеч эмес. Эгерде сен өзүң айтып кеткендей жанакы максат, аракет койсоңуз, албетте ошол айтиге кирип, жакшы чоң компанияларга кирип, карьера жасап кеткенге 100% ишенем да. Менде өзүмдө ушундай болгон үчүн коркпостон, балдарыңыз болсо, кызыксаңыз айтиге, аракетиңиз болсо, максатыңыз болсо, азыр аябай жакшы болду да. Курстар аябай сонун курстар ачылып атат. Ал курстар башында биз окуп жатканда эң керектүү эле информацияны берчү да. Азыр болсо А да Я полностью көрсөтүп беришет. Бүт көрсөтүп беришет, лабораториялары бүт бардыгы бар. Ошо онлайн менен эле кирип, мен наоборот азыр айтат элем да, эгерде кимде ошо айтиге кире турган болсо, аябай жакшы убакыт болуп атат да. Эч нерседен коркпой, жакшы курстарды окуп, иш таап кетүүгө 100% ишенем. Жакшы.
Негизи эле ушу азыр 11-класстагылар кесип тандоонун алдында турат да. Анан ошолорго сиз кандай кеңештерди берет элеңиз? Эгерде сиз өзүңүз 11-класста болсоңуз, балким сизге окшогон бир кыз сизден сурап жатат кеңеш катары. Азыркы учурда IT аябай өнүгүп жатат, курстар ачылып атат. Мен айтмакмын, биринчи мен ITге сразу эле кирмекмин да. Убактымды мисалы 5 жыл мен мугалимдик кесипме кетти. Ошондуктан азыр деле биз сен айткандай эми 11-класста эмес, бирок көп эле адамдар кайрылып ушу сурашат да, сиздер ITде иштейт экенсиңер, кандай совет берет, или же балам бүтүп атат 11-класста ITде сен иштейсиң, кандай совет бересиң деп анан айтат элем. Ошо мен ITди алып кете албаган адам болбойт болуш керек да, анткени аракет кылса, мен көрүп атам, көбүнчөсү эле 100% аракет кылгандардык эле жыйынтык чыгып атат да. Эгерде 11-класста бүтүп кайсы кесипти тандай албай турган болсоңуз, мен сиздерге ушу ITни тандап алып кет деген ойдомун да, алып кете алат болушуңуз керек. Университеттер мурун ушу ITде окугандар эски тилдер менен, жана Pascal тилдери менен окучу экен. Азыр деген аябай жакшы өзгөрүш болуп атыптыр. Аларда дагы жакшы жаңы тилдер менен, азыркы заманбап тилдер менен тилдерди үйрөтүп, методикаларын үйрөтүп деп да жатышыптыр да. Азыр эч кандай кыйынчылык болбойт силерге ITге кирем десеңиздер. Мисалы программирование жактарынан каалооңуз болсо, албетте ITге кирип, ошол кесипти тандап кетсеңиз болот. Негизи эле мынтип ойлошот да, ITни булар бир эле кесип депчи, кодер или хакер сыяктуу. IT десең бир кесип деп ойлойт. Мен айткым келет, что IT бул багыт. ITнин ичинде жүздөгөн ар кандай кесиптер бар. Ар бир адам өзүнүн кызыгуусуна жараша кесип ушу багытын тандаш керек деп. Мерим эже айткандай, Мерим эже ушу information technology да, маалымат технологиясындагы cloud engineer деген кесиптин ээси. Бул өзүнчө бир багыт. Бул программист, QA сыяктуу, или дизайнер, архитектор сыяктуу эле бул кесип башкача бир бөлүгү, бир багыты. Анан эме деп сурагандар көп болот. Кодду жазышты билбей, программист болбой эле айтишник болсом болобу, ITде иштесем болобу деп сурагандар көп. Мен мындай, код жакшы үйрөнө албайт экем, алгоритмдерди үйрөнүш кыйын болуп атат деп. Ооба, туура андайлар дагы сурагандар бар. Мисалы мен кодко жокмун такыр эле, мисалы билбей эле туруп, мен ITде иштеп кетсем кандай болот деп кыска жолдорун издегендер бар. Аларга деле айтат элем, мисалы ITде чоң бул IT чоң көл болсо, анын арасынан дагы кыска кичине көлдөр бар деп айтсам болот да. Мисалы ITнин ичинде ошо cloud engineer, программирование, тестировщик, андан дагы data analyst, data engineering, дагы биз билбеген дагы көп адистер, специалисттер бар экен да. Ошон үчүн мисалы код десеңер, анда ушу мисалы администратордуку же болбосо инженердики бир аз эми такыр эле код билбеш керек эмес, бир аз билесиң, бирок ошону алып кете аласың да. Мисалы программированияныкы кодду билбесең, программист боло албайсың. Мисалы cloud администраторлордуку, инженерлердики эми 100% билиш керек деген requirement деп коет го, требования жок, бирок компанияга жараша болсо керек да. Компанияда, кээ бир компанияда может требования болушу мүмкүн, бирок ошо кодсуз деле ITни алып кеткенге болот.
Ооба, кошулам. Ошого айтарым, эгерде сиз IT багытына аралашканды каалап жатсаңыз, өзүңүз кичине ушул багыт жөнүндө ресерч кылышыңыз керек да. Эгерде программированияга, код үйрөнгөнгө кызыкпасаңыз, сиз башка багыттарды да көрсөңүз болот. Бул сыяктуу cyber security дегени бар, network инженерлер бар, систем инженерлер бар, систем администраторлор бар, мээримче айткандай. Бул жерде деле кодду бир кыска мындай бир андай десем заданияларды аткарыш үчүн гана колдонушуңуз мүмкүн. Мындай 10 саптуу, 20 саптуу, 30 саптуу кичинекей кыска automation деп коет, автоматизация жазып жумуштарды аткарсаңыз болот. Именно баягы full программист деп айтканда код үйрөн Java, допустим, JavaScript дегенде, ал жакта жүздөгөн, 200, 300, 1000, миллиондогон саптаган ар кандай тиркемелердин коддору менен иштешиңер мүмкүн. Ошого ар бир адам бул багытта айтиде өзүнө ылайыктуу кесип тандай алат деп ойлойм. Ал үчүн аракет кылып, изденип көрүш керек. Кандай сизге азыркы учурда варианттар бар? Мен деле башында кодко кызыкчу эмесмин да. Мен кодду көргөндө башында бул каяктан кандай келип калды деп бир аз карап, бирок көп кызыкчу эмес. Код үйрөнгөт кылсаң, үйрөнсөң абдан кызыктуу нерсе экен да. Анан ошо кодду билбей эле айтиге кирип кетем дегендер, мисалы, аракет кылып көрсөңүздөр, может ошол код үйрөнүп, может дагы кызыгып программист болуп кетишиңер мүмкүн да. Менин тааныгандарым деле, ошо досторум деле, Кыргызстанда жашагандар деле ошо азыр каякта суроолор көп да. Анан айтиде десем кандай, кайсы жолдор менен кирсем болот деп сурап калышат. Азыркы учурда мисалы үйрөнөм десең айтини аябай көп экен жолдору. Жаңы жакшы сонун окуулар ачылып атат. Бул не только Кыргызстанда, Америкада эмес, Кыргызстанда дагы, Кыргызстанда отуруп алып деле Америкадан жумуштап иштегендер дагы абдан көп. Эгерде азыркы иштеп жаткан ишиңиздер жакпаса, айга кирген ой максатыңар болсо, айтиге кызыкканыңар болсо, анда азыр как раз убакыт болуп жатат. Кириңиздер, айтини окуңуздар. Бул андан деле оор эмес. Эгерде өзүңүз кызыгып аракет жасасаңыз, бул иш иштеп кете ала турган нерсе. Ар бир адамдын колунан Анан келчү нерсе. ар бир адамдын колунан келе турган иш деп айта алам да. Рахмат, Мерим эже. Сиздин айтканыңызга мен дагы толук кошулам. Ушуга дагы бир себепкер, менин оюмча, азыр карантиндеги дагы убакыт болду окшойт деп айтмакмын. Мына азыр карантинде билинип калды кайсы кесиптер актуалдуу жана кайсы кесиптер келечекте жок болуп кетиши мүмкүн, же ушундай кырдаалдарда иштей албай жумушу жок калышы мүмкүн дегендей. Буга чейин карап көрсөк, ошо IT багытында иштеген көптөгөн миңдеген адистер карантинде көп кыйналган жок. Ошо эшикке чыгып, офиске чыкпаган эле болбосо, мурунку жумушу ошо боюнча эле айланып кетип атат. Мен ойлойм, ошо карантинден кийин дагы ошо ITде көптөгөн өзгөрүүлөр болуп, көптөгөн бизнестер ошо интернетке, онлайнга өтөт го деген ойлор бар. Ооба, ал жагынан туура болду. Мисалы, көп жумуштар азыр жабылып калды, бирок IT тармагында иштегендер азыр дагы деле ошо ремонт менен иштеп жатышат. Анан окуйм десеңиздер, жанакы жаңы азыр как раз Cloud Academy деген курс жаңы ачылды. 20 менин ушу тармагымдагы специалисттерди даярдайт экен, Cloud инженер, Cloud администратор, ошол Cloud'го тиешелүү специалисттерди Cloud Academy деп издеп, ошол курстан маалымат алып окуп кетсеңиздер болот. Ушу видеонун описаниясына да кошуп коебуз линкти, ушу Cloud Academy'нин вебсайтына. Бул дагы жакшы мүмкүнчүлүктөрдүн бири, карап көрүңүздөр. Эң жакшысы азыр үйдөн отуруп онлайн окуганга дагы толук мүмкүнчүлүк бар. По-моему, CloudGate
Академия болуш керек. Cloudgate Academy деп, Cloudgate, кажется. Да. Cloudgate Academy деп ушу видеонун описаниясына сөзсүз түрдө кошуп коебуз, кирип көрсөңүздөр дагы болот. Мерим эже, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп, ушинтип тажрыйбаңыз менен бөлүшүп бергениңизге. Үй бүлөңүзгө дагы, сиздин карьераңызга дагы чоң ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым ушинтип жакшы ийгиликтерди, жакшы чокуларды багынтып жүрө бериңиз. Дагы бир жолу убактыңызга чоң рахмат. Рахмат сага да, Айдана. Ийгиликтерди каалайм. Ушинтип кыргыздарды мотивация кылып, үйдө отурган апаларды же болбосо экинчи айтиге кире албай азыр ойлонуп жаткандар коркпостон эле айтиге кирип иштеп кете аласыздар деп айта алам. Жакшы калыңыздар.